Сіздер тартып өт сүрөткө. Сүрөткө тартып өт. Кайка барабыз? Кайка баралы? And I think I decided Kyrgyzstan because Ең алғаш мен баштаған 2 боз үй менен баштагам. Ошо мен 45 жашымда Аңгистан китептен үйрөнө баштадым. My name is Kaliman. Дагы? Чай чингиз tea. Француз тилин болсо бул жакка туристтер келет, ошондон үйрөнүп. Тарыхый эстелик Кошой коргондун чебинде турабыз. Азаттык Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгына байланыштуу мыкты баян, ой толгоо жана ошол кезде таамай чагылдырган сүрөттөр үчүн сынак жарыялайт. 20 жылда Кыргызстан канча өзгөрдү? Толук көз карандысыз боло алдыбы? Бул жылдары көпчүлүккө белгисиз эмне окуяларды билесиз? Же башыңыздан өткөрдүңүз? Эң мыкты баянга нетбук, эски сүрөттөрүңүз үчүн фотоаппарат утуп алыңыз. Баян же сүрөттөрүңүздөрдү веб-эдитор, электрондук маймылча, Bureaumail, Checkit, rfrl.org дарегине жибериңиз. Конкурс 10 декабрга чейин созулат. Уюлдук телефон 0550 514 555 0550 590 555. Yaşamak deyince içi mi? Son dervalıkta? Ооба, içinde kişi var mı? Var. Kişi yaşayı mı? Yaşaydı. Kim yaşaydı? Oruslar. Орустар жашайбы? Кирип алышты орустар, кыргыздар кирбей койдубу? Kısta girip. Аякта ким жашаган мурда? Burada var. Emme yaşaydı. Emme taytan var. Şurada yaşaydı. Ташырабатты? Жирикпейсиңер болду. Жумуш көп. Жумуш бүтпөйт. Жайкы ушу жердесиңер, э? Канча боз жыгармас? 5 көйдөк боз алып. Канча киши иштейт ошого? Мен жолдошум, кайынсиңдилермен туугандарыбыздан келет. Айтып төлөйсүңөрбү же алар? Бекер бербейт. İşte bергенде акча беребиз. Анан жолдошуңарга кандайча жолугуп калдыңар? Кантип ишиңер бир болуп калды? Походко келди эле. Походко келдим экскурсияга. Ана мен караван сарайды ачып берип, тааныштырып, караван сарайдан таанышканбыз да. Ошо. Ана кайра кудалап келип калды. Ооба, жүрдүк сүйлөшүп. Кыз жигит болчу. 1,5 жыл. Бирок күндө татайбыз да, жазында, күзүндө. Башка убакта кат жазышасыңар? Жок. Ким апарат? Эч ким жок. Kayra jatağı. Emme. Çıkarma. Ay. Мындай жактан бас биринчи. Анан өстү жака. Акырын басалы, анан Terasasın görüp katardı. Kaçmak koydu. Mөндүр токтоп калды. Abi, toktop kayranlayı verelim. Күндө деле кар жая береби? Азыр жай болсо деле кар жая береби? Жаман турбайбы? Жай болду da. Kar jay. Кышында да кар жаайт, э? Сизге да жайбы? Жок, бизде жайында кар жаабайт. Мен юбкаң алсыз? Сен юбкаңа түшөт абы. Кете кайт. Анан ошо кышында караңгы эрте түшөт, суук. Ошол убакта тамак аш кандай бул жака жеткирилет? Анан эртелик кеч эмне кыласыңар? Машинага бар. Эртелик кеч тамак жасап, үй жыйнап, балдарды багып. Ошо. Ошо айда чүйдө жумуш. Урматтуу көрүүчүлөр, биз мына Нарынга болгон сапарыбызда бул керемет Ташырабатка келбей кетип калсак анда болбойт.
Биз азыр Ташырабатка келдик. Турсун эже бул жерде экскурсовод болуп бир топ жылдан бери иштейт. Ташырабаттын тарыхын бул жерде эмне жумуш кылат эже, бүт баарын эже айтып берет. Эже, бул жерде көп жылдан бери иштейсизби? 16 жылдан бeri şu жерде туруп ташып калдык. Жашайбыз. Мындай да, азыр көп эле нарынга келип, албетте, Ташырабатка келип кеткенге Кыргызстандын аймагында, чет өлкөдөгү кыргыздар мүмкүнчүлүк жок да көбүндөчү. Бирок булар Ташырабатка келип кеткенде эле болсун, азыр бизди көргөндөчү. Сиз ошо элдерге айтып бергендей кылып, бул жердин айтып бере берсеңиз болот да. Жүрүңүз. Биз деген 84-чү ресторация болгон. Ошондо деген кумга буюмдар табылган. Ошонун негизинде 9-10 кылымга таандык. Бу келбендер ушу жерден конуп, түнөп кетчүкен да, гостиница сыяктуу салынган нерсе. Өздөрү курган, Өздөрү курган. Муну хан курган дейт. Кайсы улутта азыр тактыгы жок, белгисиз. Өзү жибек жолу. Мындан же Кытайдан ашы, Тажикстан, аша Индия эмелерге соода сатып кылчу экен. Эже, бул эме комнаталарбы? Бул комната болсо ханды. Хан отурган өзүнчө комнатасы. Хан отурганга биз кирип койсок болот да? Ооба. Биздин оператор да чогуу бере берсин. Мондай болду экен да? Бул өзү ушу хандын комнатасы болгон. Могу жакта хан отурган, могу жерде жыйын болгон го менимче. Теки бул жерде вазирлер отурган. Ушул жерде жыйналыш, эмелерин ушул жерден өткөргөн. Ал убакта парламент деген болгон эмес дегендей. Туристтер көп келеби эже? Туристтер эми рас эле келет. Бирок быйыл туристтер азыраак. Былтыр. Бул эмне себептен болуп атат? Ушу кызыгышат да, бул илгерки. Туристтер эмнеге азыраак болуп атат деп ойлоп атасыңар силер? Билбейт экенмин эмне. Саясий кырдаал болушу мүмкүн бе? Мүмкүн. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта азыр Атайын Бишкектен келген белгилүү археолог бар. Ал кудукту изилдеп атат Атайын. Чын эле бул жакта могунун ичинде экен, эмне жумуш кылып атат, жүргүлө кирип көрүп чыгабыз. Бул жакта бир аз оңдоп атышат, могунда бир шаймандар бар экен. Бул жак Бишкектик белгилүү археолог мырза азыр бул жерде эмне жумуш кылып атат экен, мага аябай таң калыштуу. Тут был колодец когда-то. Бизде азыр оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Мурун бул жерде кудук болгон экен, бирок аны 4 метрге чейин казып коюшуптур. Аягына чыкпай калышкан. Ташырабат Кыргызстандагы эң эле сыйкырдуу эстеликтердин бири болуш керек. Анткени совет окумуштуулары бул жерде изилдөөлөрдү кылып жатканда 15-кылымга таандык караван сарай деп аныкташкан. Ал эми кийин оңдоп түзөө иштери болгондо 10-чу, 11-чи, 12-чи кылымдагы тыйындарды табышкан. Бирок ошентсе да курулган убактысы аныкталган. Ал эми Ташырабаттын курулушунун максаты бүгүнкү күнгө чейин табышмак. Христиан монастыры, буддизмдин монастыры дешет, караван сарай дешет, жада калса чеп деген дагы пикирлер бар. Эми өзүңөр эле көрүп аткандай пикирлер көп, так маалымат жок. Биз азыр Ташырабатта жүрүп, Франциядан келген конокторго дагы жолугуп калдык. Биздин досубуз Арчом бизге котормочулукка жардам берет. Арчом, айтсаңыз, булар эмне үчүн ушул Кыргызстанды тандап алышты да, туризмде, ушул Кыргызстанга кызыгышты, эмне үчүн ушул дал ушул Ташырабатка келишти? Кыргызстанга мен биринчи ирет келдим, көрө элек мамлекеттерди көрүү үчүн сапарга чыккам. Башка маданият, көчмөн калктын жашоосу европалыктар үчүн өтө кызыктуу. Азыр Жибек жолундагы эң сонун жерлердин биринде турганыма кубанып турам. Биз кыргыздарды ушунчалык жактырып калдык, эли аябай меймандос экен. Булар вегетарианкалар, ден соолугуна байланыштуу эт жегенден коркушат. Эттин өзүн жеп көрүшпөсө дагы эттин даамы сиңип калган тамакты аябай даамдуу деп эсептешет. Биз азыр Ташырабатта турабыз, саат башынын четиндеги тоолордун арасындагы бийик тоолу 3000 метр бийиктикте деңиз деңгээлинен. Азыр биз чет өлкөлүк конокторду бир-эки сураганын турабыз. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Yeah, hi, my name is Morten. I'm from Denmark. Менин атым Моррисон. Мен Американын Денмарк штатынан келдим. Орто Азияны велосипед менен кыдырып жүргөнүмө 3 ай болду.